Гүлмира Курманбековна, сиздин кара тизмеден 3 жылда чыгабыз дегениңиз бир кызык болуп атат да. Бул эми бир силер тараптан аракет жоктугу айтып атат да. Бул бизге баары бир дегендей кылыпчы. Бул кандай мына Алматада деле баягы ан тибиндеги самолеттон экөө түштү пограничниктер. Алардыкы эмне үчүн кара тизмеден кирбейт анда? Бирөөсү линиядан чыгып кетти Алматада тиги конгон баягы взлетный полосадан. Алар эмне кара тизмеде? А эмне биздин кара тизмеден 10 жылдан бери чыгара албайсыздар? Может, деңгээлиңер жетпей аткандыр? Может, чет өлкөдөн привлекать этиш керек? Мына Алматада британиялык немени атуул ошол жерде ошо башкарат аэропортту. Бүтүн өнүгүп өсүп атпайбы? Урматтуу Калдарбек Шакирович, мен азыр бир жылдын ичинен чыгып кетебиз десек, ал дагы туура эмес болот да. Жок дегенде жакын аранын ичинде деп айтпайсыз. Вы через год мне припомните, что я... бир жылдан кийин чыга алабыз деп айта албасаңыз, анда 3 жылды каяктан таптыңыз? Анан кийин по расчетам, по тому графику, который мы расставили, и потому что у нас 20-й год прошел, ошондон айтып атам да. Сейчас получается... Жаныңыздагы сиздин департаментиңиз айтып атпайбы? Мына бизде кайра неме случайлар болуп атат, ошон үчүн алар көрүп атат бизди депчи. А эмне башка аэропорттордо болбой атабы? Мен сиздерге мисал кылып айтып атам Алматадагы болгон окуяларды. Калдарбек Шакирович, это здесь говорится, что риски есть такие. Когда они уже смотрят, Казахстан, он же уже вышел из черного списка. Мы сейчас находимся еще в черном списке, анан кийин документацияны ошого айтып атам, силердин деңгээлиңер жетпей атат окшойт тиги. Ошон үчүн Алматадагы британиялык киши келип барын чыгарды тизмеден. Может, силер дагы ордуңарды бошотуп бересиңер ошо чет өлкөдөн бир специалистке? Кечиресиз, мен кичине кошуп коеюн. Казактар алар 3 жыл Европадан постоянно 3-4 киши жашап 3 жылда. Инвестиция примерно 8-10 миллион доллар болду. Астанада алар жашап, документтердин баарын өзгөртүрүп, анан өтүштү аудиттерди. А бизде андай инвестиция жок, өзүбүз жасап атабыз. Жок, эми сиз ошол бул маалыматты каяктан алдыңыз? Сиз анда билет турбайсызбы? Ошо 3 чет өлкөлүк келип бүтүргөн турбай Алматаны? А силер эмне жасап атасыңар анда? Үчөөнү чакыргыла, ошол үчөөнү действительно. Андай инвестиция... Силер жасай албасаңар, кеткиле дагы деңгээлиңер жетпесе, ошо 3 кишини чакыргыла да ошолор бүтүрсүн да. Ошон үчүн 16-19 жылы мен иштедим. Жок, сиз коюңузчу, кеттим, келдим деп эле оправдать этпей. Келдиңизби, иштеп атасызбы? Мен кече келдим деп оправдать этпеңиз да. Сиз мурун иштепсиз, иштегенсиз, ошол жерде жүргөнсүз. Кайра эле жаңы келдим деп айтасыз. Или сүйлөбөй туруңуз, или жооп бериңиз. Берген суроого. Гүлмира Курманбековна, эмне алабыз? Мына түрк аба жолдору Европага барып келгенге 33 миң сом алып атат. Биздин граждандардан. А биз мына Москвага 48 миң, 50 миң учуруп атабыз граждандарды. Бир жагына алар 33 миң алып атат. Мына студент балдарыбыз учуп барып келип атат. 33 миң түрк аба жолдору. Ошко учуруп аткан түрк аба жолдорун жок кылдыңар. Кытайдан, Синьцзяндан учуп келген, Урумчидан учуп келген самолетту Ошко учурбай койдуңар. Стамбулдан келген самолетту учурбай койдуңар. Эмне кылып атасыңар? Кеткиле де бардыңар бул жерде. Деңгээлиңер жетпегенден кийин. Ошотуп бергиле. Жасай турган балдар келип иштесин. Зачем беретесь за то, что не можете? Заявление жазып кеткиле да. Бул чоң, огромный тармак экен. Биз иштей албайбыз, кетели. Элге уят болуп атабыз депчи. Качан мына 700 миңден ашык киши мына акыйкатчыбыздын отчетунда жүрөт. 700 миң 700 бир нерсе киши Москвада жашайт экен. Ал байкуш болгону 20 миң, 25 миң рубль неме кылса, 6 ай иштесе, анда 3 айын билетке жумшайт экен да. Үйүн алып, эмне алып келет ал байкуш? Авиатрафик менен тез жеттин компанияны силерге кат жазып суранып бергиле бизге рейсти десе, ага бербесеңиздер.
Не кылып отурасыңар? Что вы там делаете, а? Кеткиле, кетип эле калгылачы, кыйнабай элдичи. Суранам мен силерденчи. Ошо жасай турган, ошол жумушту жасай турган балдар келсинчи ошол жерге. Билетти арзан кыла турган, колунан келе турган балдар. Ошо авиа трафиктин башчысын алып келип коюп койгулачы. Ошол жумуш жасашын. Ким авиа трафикти башкарат? Аскаров Алик Бакеевич. Ошо Алик Бакеевичти алып келип отургузуп койгула. Гүлмира Куромбековна, барын кетирип ошону алып барып отургузуп койбойсузбу? Ошо киши 25 миң көчам деп атат экен, мына. Кетириңиз да ошону алып келип отургузуп коюңуз. Между прочим, ал кат жазган экен, неме депчи? Национальный авиакомпания неме кылабыз, возможность есть деп. Аны дагы жооп бербей койдуңар. Мына бар экен го киши, ушул 25 миңге түшүрө турган, билетти арзанда турган, биздин мамлекетте авиация тармагында иштеген киши бар экен го. Гүлмира Куромбековна, премьер-министрге айтып, алып келип ошол кишини коюп койбойсузбу анда? Ушулардын баарын иреттесин. Может, ошол киши кара тизмеден чыгарат. Отура беребизби, Куромбек? Неме? Гүлмира Куромбековна. Өкмөттү иштедиңиз, жакшы иштедиңиз. Ну, там другая отрасль, стратегия болуш керек. Баягы 3 жылда дегенде айтпай жүрүңүз экинчи, аракет кылабыз деңиз. Чоң максат коюңуз астыңызга. Мен эске алдым. Рахмат, Өжөрлүк керек да, өжөрлүк болбосо болбойт. Анан эртең менен жумушка барып, ошол жерден обед жасап, аэропорттон кайра эле келе бергенде жумуш бүтпөйт да. Эл кыйналып бүттү го. Билет арзандатмайынча болбойт ал. Ана кошун өлкөлөрдү көрүп атасыздар го. Алар чет өлкөлүктөрдү привлекать этишип, чакырышып, чогуу иштешип, ушул тизмеден чыгып атат. Сиздер да ошону жасаңыздар да. Эмне үчүн мына Ташкент аркылуу учпайт биздин немелер башка жактарга? Эмне үчүн Ташкенттен бир эле рейс келет бизге? Алматаныкы мына связи красной зоной опять кыскартып атат. Эл эмне болот? Негиз келсе Гүлмира Курманбековна, эмне үчүн темир жол Казакстандан Москвага каттап атат, Өзбекстандан каттап атат? Бизден темир жол каттамы Москвага эмне үчүн кетет? Ошол каттам ачылса, билет өзүнөн өзү түшүп кетмек. Авиакомпаниялар бири-биринен талашмак. Эмнече эмгичекти качандан бери мына темир жол ачылбайт каттамы? Эмне кылып атасыңар? Темир жол каттамын Казакстан ачып иштеп атат. Өзбекстандан каттап атат. Эмне үчүн бизден каттабайт? Кадырбек Шакирович, у нас получается договоренность уже есть Российская Федерация. Сейчас нет, вы это уже год говорите, уже айткансыңар. Железнодорожные перевозки, пассажирские деп. Я когда лично встречалась с министром транспорта Соловьевым Виталием Геннадьевичем, Улдыган вопрос мы поднимали. Сейчас мы одновременно решили вопрос с казахской стороны, чтобы они пропускали. Сейчас у нас мобилизация идет, там сейчас они готовятся уже этот рейс открыть, пассажирский. Гүлмира Куромбековна, сиз канча министр болуп иштейсиз билбейм. Бирок сиз ушу темир жол каттамын ачып кетсеңиз, сиз ушу ордуңузду актаган болосуз. Барып ошо Россиянын министр транспорттун офисине кирип алып чыкпаңыз да ачкын депчи. Казактарбы кимисине болуп барып офисине кирип алып чыкпаңыз, эле кишиңизди жөнөтүңүз. Анан кат жазып коюп отурган болбойт, ал каттын артынан чуркаш керек. Барыш керек, мамиле түзүш керек. Мына Иса Шешенкулович айтты го, мындай мамилеңиз барбы деп, ал бекер айткан жок бул киши. Уятта канчанга чейин ушу маселе. Эл бизди жеп бүттү го, барсаң эле айтат, билетти качан арзандатсаң, суроо бербейт. Билет качан арзандайт дейт. Темир жол каттама качан ачылат дейт. Мына качан ачасыңар силер? Бардыңар ушу. Пассажирские перевозки железнодорожные, они пойдут, Кадырбек Шакирович, они пойдут, потому что с министрами транспорта и России, и Казахстана, когда я встречалась лично, мы этот вопрос проговорили. Сейчас работа идет. Отчет берет, Гүлмира Курманбековна. Ошого чейин бир конкретный отчет немени жооп алып келиңиз. Темир жол каттам боюнча билетти кантип арзандатасыз? Национальный авиакомпаниябыз эмне болот? Ушуга 3 суроону конкретный жообуңуз менен келиңиз. Макулбу? Рахмат. Рахмат.